Борбордук шайлоо комиссиясы 12 августтагы отурумунда Ош аймактык шайлоо комиссиясынын жаңы курамын бекитти. Ал эми буга чейинки курамы Ош шаардык кеңешке аттанган партиялардын тизмесинен аял депутаттар жапыр чыгып кеткендиктен улам жоюлган. Негизи эле квота маселесинде ушундай суроолор көп пайда болуп атат. Биз бүгүн дал ушул квота маселесин талкуулайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр? Эфирде коомдук пикир телеберүүсү. Бүгүн аны мен Бакай Калматов алып барам. Анда бизе бүгүнкү эфирибиздин коноктор менен тааныштырсам, Жош айылдык кеңешинин төрайымы Абаскан Нурманов эжекебиз, жана ошондой эле аймактык шайлоо комиссиясынын мурунку мүчөсү Тынчтыкбек Жумабаев жана жарандык активист Азизбек Төрөев. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга кош келипсиздер. Негизи эле биринчи суроомду Тынчтык мырзага берсем, ушул аймактык шайлоо комиссиясынын мурунку мүчөлөрү мурункусундай айтканда түзүмү жоюлуп кетип, бир канча жаңылыктарда чыгып жүрдүңүздөр. Анан мындай түшүндүрүп кетсеңиз, эмне үчүн жоюлуп кетти жана эмне үчүн сиздер сотко кайрылып жатасыздар? Саламатсыздарбы? Биз буга чейин деле ушу массалык маалымат каражаттарынан өзүбүздүн мыйзамсыз иштерге кандай десек жол бербестен жакшы бир адилеттүүлүктү, чындыкты издеп сиздерге чейин келдик. Эми биздин Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын жоюлуп кетүүсүнүн бирден бир негизги себептери болуп, БШКнын токтомунда көрсөтүлгөн ата журт жана биздин Кыргызстан саясий партиялардан аялдардын жапыр чыгып кетүүсү. Андан кийин биздин иш кагаздарыбыз Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын кабыл алган чечимдери борбордук шайлоо комиссиясында убагында жетпегендиги. Биз бул эки маселени тең мурунку коомго кайрылуубузда түшүндүрүп кеттик. Эмне себептен эки партиядан аялдар жапыр чыкты, анын себебин айтып кеттик. Ал эки партиянын дагы биздин Кыргызстан саясий партиясына кабыл алынган чечимди дагы биз кабыл албаган экенибизди дагы айтып кеткенбиз. Андан сырткары экинчи себеп Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын чечимдери эмне себептен БШКга убагында жетпегенин дагы биз БШКга маалыматты убагында бергенбиз. Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясы өз учурунда маселелерди карап, ага чечимдерди кабыл алып, кабыл алынган чечимдерди төраганын милдети биз төрагага бергенбиз. Чечимдерди кабыл алып, ал төрага өз убагында борбордук шайлоо комиссиясына жеткириш керек болчу. Эмнегедир кандайдыр бир кызыкчылыктар барбы ал жерде, аны мен жакшы түшүнбөй калдым. Бүгүнкү чыгарылган сиздердин жаңылыктарыңыздан дагы аны уктум. Ал жерде Урмат Аттокуров өзүнүн комментарийсин берди. Мен мурунку кайрылуумда Урмат Аттокуровдун жеке өзүнүн сапатына эч кандай сөз тийгизгим келген эмес эле. Бирок бүгүнкү кайрылуусунан кийин мен да ал кишини кандайдыр бир менде урмат сыйы бар эле, бүгүнкү күндөн ал урмат сыйдан алыстады. Азыр сиз айтып кеттиңиз, ушул эки партия, Ата журт Кыргызстан менен биздин Кыргызстан партиясынын биз себептерин дагы билдик, эмнеге чыгып кеткенин депчи. Кандай себептери бар экен? Себептери убагында урмат агай чечимдерди өз убагында жеткирген эмес. Биз кабыл алган чечимдерди 31 ай 40 күнгө чейин кармаган. 30-40 күнгө чейин кармап БШКга жеткирбей турган. Эмне себептен жеткирбегенин аны биз билбейбиз. Андан сырткары биздин Кыргызстан саясий партиясынын аял курамынан аялдардын тизмеден аялдардан чыгып кетүүсүн биз айттык. Ал чечимди биз кабыл алган эмеспиз. Аны биз билбейбиз. Аны партия өзү кабыл алып жүрөт да? Жок, аны биз кабыл алышыбыз керек эле, бирок андай чечимди биз кабыл алган эмеспиз. Бизге анда отурумга андай маселе көтөрүлгөн эмес биздин отурумда. Экинчи маселе, Ата журт саясий Кыргызстан партиясынын тизмесинен аялдардын жапыр чыгуусу. Бул чечимди биз кабыл алганбыз. Кантип кабыл алганбыз? Тизмедеги мандат алган депутаттарга биз мандаттарын тапшырып бергенбиз. Ошонун ичинде аялдар дагы бар. Аялдарга да мандатын тапшырып бергенбиз. Андан кийин аялдар мандаттарын алып, ошол жерде ким депутат болуп мандаттары бөлүштүрүлгөндөн кийин, мандаттарын тапшыргандан кийин катар кийинки калган депутат болбой калган аялдар өзүнүн арызы менен, өзүнүн каалоосу менен арыз жазып тизмеден чыгып кетип атат. Алар тизмеден чыккандан кийин депутат болгон аял депутаттар дагы кийинчерээк келди дагы, алар дагы өзүнүн арызы менен, өз каалоосу менен мандатын тапшырып кетип атат.
Алар кеткенден кийин биз тизмени карап атабыз. Кийинки мандатын тапшырып кеткен депутаттардын ордуна ким келиш керек деп биз тизмени караганда тизмеде аял калбай калып атат. Аял калбагандыктан тизмедеги эркектерди кайрадан кеткен аялдардын ордуна биз коюп атабыз. Рахмат чоң. Азыр Абаскан эже сизге сурай берсем, негизи эле ушул эки партиядан тең жапырт аялдар чыгып кетти да. Эркектер дагы эмес, көбүнчө бардыгы эле аялдар. Анан шайлоого чейин аялдарды алып келишет дагы. Шайлоодон кийин мынтип чыгып кеткенин кантип түшүнсөк болот анан? Мындайча айтканда аялдар мындай курал эле болушабы шайлоого келип алыш үчүн? Негизинен ушул шайлоо системасы Кыргызстанда ачык айкын болбой, ушу шайлоо системасында кандидаттардын, талапкерлердин, ошонун арасында аялдардын укугу тебеленген үчүн бизде ушундай тынымы жок төңкөрүш болот да. Ушу шайлоо системасы бизде саясий системаны бузуп атат да. Эми ошол аркылуу гана барат экенбиз, саясатка ошол аркылуу гана бийликке барабыз. Ал эми мына акыркы эле ушул Ош шаарындагы ушул партиялардагы шайлоодон кийин аялдардын жапырт чыгуусуна аябай көп органдар күнөөлүү. Бул жерден күнөөлөр деп айтсак болот. Биринчиден саясий партиянын ичиндеги коррупция. Эгерде саясатка аттанып аткан болсо, мыйзамда жазылган норманы сакташ үчүн шаарда эмне татыктуу аялдар жокпу? Толтура. Саясатка катышам деген аялдар жокпу? Толтура. Таанышын, тууганын барып тур, сен барганда мандатың аласың деген партиянын ичиндеги ыплас сүйлөшүүлөр алдын ала жүргүзүлөт да. Анан ошол себептен бардыгы эле актанып, жактанып бүткөндөн кийин чыга калып, мен күнөөлүү эмесмин, өзү жазды. Анан алда болгусу келбей атат депчи. Болгусу келбеген аял жөндөн жөн саясий партияга барып мүчө болбойт да. Бул аябай туңгуюк ошо партиянын ичиндеги коррупция да бул. Ошол анан эми Кыргызстандын тарыхында мына 30 жылды карай турган болсок, аялдарды саясатта саясатчы катары мындай кабыл алышпайт. Мындай келди, жардамчы бол, штабка иштеп бер, агитатор кылып бер, сенин добушуң аркылуу университетте мынча добуш алам студенттер аркылуу, же сенин квартальный комитетиңен алам деп апарышат да. Аялдарды ошол татыктуу талапкер катары карабайт. Ошол себептен бир жыныстардын жанагы барып чечим кабыл алууга мындай көбөйүп кеткенинин себебинен биздеги жана инклюзивдүүлүк, ар түрдүү социалдык тайпалар деген жок болуп баратат да. Ошолордун маселеси чечилбей калды. Ошон үчүн ушундай мындай түшүнбөстүк, анан жынысына жараша кемсинтүү, жынысына жараша басмырлоо, аял болсо эле бул жөн эле кандидат гана болууга укуктуу, депутат болууга укуктуу эмес деген түшүнүктөр эркектердин мээсине сиңип калган да. Анан дагы бир жагынан мыйзам кантип корголуп, каяктан иштелип чыгат. Бизде ооба парламентте талкуу жүргүзүлөт. Ушул эле акыркы мыйзамды кабыл алып аткан мезгилде деле ушул мен эми 3,5 жылдан бери ушул аялдардын саясатка катышуусу боюнча иштеп келе жатсам, ушул квоталар боюнча биз аябай катуу мындай түбүнө чейин изилдеп, ошолорго мындай аргументтерди таап, бул эмне себептен маанилүү экенин айтып келебиз да. Анан мына ушул Оштун эле ушул шайлоосунда мына ушул мыйзамды эле алып келип аткан мезгилде Борбордук шайлоо комиссиясы муну сунуштайт парламентке. Себеби ал ошону тактап келген. Ушул ар бир мындай 3-чү болуусу бул маанилүү. Аялдардын саясатка катышуусу Ош шаарынын өнүгүүсүнө өзүнүн жардамын берет. Ошол жерде кандай маселелер чечилерин алар түшүнөт да. Анан Борбордук шайлоо комиссиясы өзү чечим кабыл алып атпайбы? Демек, Борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнүн территориалдык мындай бөлүмдөрүндө кызматташуусунда же иш алып баруусунда бир маселе бар да. Бул дагы бир орган болуп эсептелет өзүнчө. Ошол себептерди мындай көйгөйлөрдү күчөткөн. Рахмат Абаскан эже. Азиз эке, ушул эле Абаскан эженин ойлоруна сиздин ойлоруңуз кандай? Кошуласызбы же өзүңүздүн да пикирлериңиз барбы? Мисалы айтып кетти, аялдардын көбүнчө укугу тепселенип калат депчи. Сиздин оюңуз боюнча кандай? Саламатсыздарбы, биринчиден Медиа телеканалынын көрүүчүлөрү. Мен эми кээ бир ойлоруна кошулам. Бирок мындай басмырлоо деген жактарына андай эле кошулбайм. Бул жерде бизде коомдо аял затына болгон сый-урмат бар, сакталган. Бүгүнкү күндө аял заты деле мына аялдар деп атабыз. Аялдар деле жогорку кызматтарда иштеп келип атат. Жогорку кеңеште дагы аялдар бар, квоталар бар. Бирок сиз айткандай жанагы тааныш билиштерин киргизип, бул жерде партиянын ичиндеги саясат туура эмес жүрүп кетет да, ошол жакта. Анан кийин бүгүнкү күндө бизде ошол аялдар бул депутаттыкка мындай даяр эмес да, көпчүлүгүчү. Андай аялдар бар, бирок даяр эмес көпчүлүгү. Ошол себептен дагы аялдар мындай депутат болот элем деген умтулуусу дагы бир аз азыраак. Анан өздөрүнүн амбициясы мындай эркектерден азыраак. Бирок чындыгында андай күчтүү аялдар бар. Бүгүнкү күндө жаштар да келип атат, аял кишилерден бар. Бирок мындай басмырлоо деген анча кошулбайм. Бирок партиянын ичинде ошол тааныш билиштерин киргизип, аялдарды сен убактылуу ушул жерде иштейсиң, квартал башчысы болсоң, ушул жерден сен мага добуш алып бересиң, же болбосо мугалим болсо, мисалы үчүн ошол университеттен студенттериңди чакырып бер. Ушундай нерселерге колдонуп атат да. Мындай курал болуп калган, алар өздөрү
билбей калып атат. Бүгүнкү күндө бир дагы себеби биздеги бүгүнкү күндөгү шайлоо саясаты, мындай биздеги шайлоодогу сабаттуулук аябай төмөн да. Көпчүлүк мындай шайлоо деген эмне экенине дагы деле биз түпкүрүнө жете элекпиз да. Ошонун кесепеттен ушундай төңкөрүштөр болуп атат, мындай наразылыктар болуп атат. Себеби бир себеби бул жерде ошол сабаттуулук эң бир себеби да. Эмне себептен шайлоого барып атат, алар өздөрү деле түшүнбөгөн адамдар бар да. Жөн эле катышып калып атат дагы. Кийин болгондо арыз жазып койсоң эле болду дегенде, значит арыз жазып койсоң чыгып кетип атат дегенде. Жок, ошону айттым. Мен жалпысынан жок, мен аялдарга карата басмырлоо деп ошону айттым да. Аялдарга карата басмырлоо дегенде мындай өтө эле эркектер сен болбошуң керек, партияга кирбешиң керек деген жери жок да. Мындай басмырлабайт, кириш керек. Каласа үчүн киргизет, бирок мандат берет. Каласа, мисалы үчүн аялдар өздөрү атайын саясий партия түзүп, ушул шайлоого катышканга толук мүмкүнчүлүгү бар да. Мындай жок эмес, бар да. Туурабы? Бул жерде мыйзам дагы жол берет. Анан мындай коомдогу басмырлоо жок деп эсептейм мен. Азыр жалпы суроо болсун. Азыркы ушул мына жергиликтүү кеңештерде жана 30%, 30% жана аялдарга берилди. Анан көпчүлүк жерде жана ызычуулар да чыкты. Мисалы, эмнеге аялдарга 30% квота берилип калды? Мисалы, биз көп добуш алдык, бирок аялдарга место болуп калып кирип кетишти депчи. Анан ушуга негизи жалпы оюңуздар кандай? Анан квота берилгени аялдар жана теңдүүлүк деп биз көрүшүп атабыз. Бул теңдүүлүккө туура келеби же кандай болуп калат? Мисалы, биз кайра аялдар өздөрүн алсыз сезип атпайбы бул эмедечи? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Негизинен Кыргызстандын тарыхында ошол 30% квота киргенге чейин эркектер басымдуулук кылган. Бардык органда, бийлик органда. Бир эле шайлоо системасында эмес. Бул мамлекеттик башкарууда, муниципалдык башкарууда, алымсыз аз келгенсип жеке сектордо да ошондой да. Аны баарыбыз билебиз. Акционердик коомдо деле ошондой болуп келет да. Ал эми Кыргызстандын тарыхында, мисалы, ошол мен саясатка аралашып баштагандан баштап, мен биринчи 2010-жылга ошол жогорку кеңешке кандидат болгом, өзүм талапкерлигим койгом саясий партиядан. Мына ошол мезгилден баштап мен изилдеп баштадым да. Ошол жылы жергиликтүү кеңештин депутат айымдары Кыргызстанда 16% түзчү. Анан 12-жылкы шайлоодо 12% болдук. 16-жылкы шайлоодо 10% болдук. Мына чоң килтейген Кара Суу районунда, ушунча депутаттардын 17-16 айыл өкмөт менен бир шаардын ичинде биз 8% эле түзчүк аялдар. Мына 16-жылкы шайлоодо мен жалгыз аял депутат болчумун. Ал эми мына 21-жылда ушул 30%дык квота киргизилсе деле аялдардын саны аз да. Себеби кээ бир жерде коюлбай калып атат да. Бирок эч убакта муну түшүнбөш керек. Аялдар саясатка түшүнбөй калат, билбей калат, алардын амбициясы жок деген түшүнүктөр болбош керек. Кудум ошондой эле мырзалар барып атат. Билими деле жок, амбициясы деле жок, түшүнбөйт, классташ эле колдоп, ушул биздин бала деп барган депутаттарды биз көрүп эле турабыз. Барган депутат мырзалар бүгүнкү күндө жергиликтүү азалынча башкаруу деген өзү эмне, ал каяка өнүгүш керек, кандай концепция экенин түшүнбөгөндөр толтура да. Анан мына пайыздын азайып баратканы үчүн биз аялдарга мындай мен аябай чоң мырзалардын айткан, саясатчылардын айтканын билем да, айыл жеринен татыктуу аялдар чыкпайт депчи. Айыл жерине жалаң эле татыктуу мырзалар жасап аткан жок да, биз аны аябай жакшы билебиз. Мырзалардын келип алып жергиликтүү кеңеште коррупционный чечимдерди киргизип, ошол жерде кайрадан жакыр жашаган үй бүлөлөргө жакырчылыкты түзүп, ал эми бай жашагандарга мүмкүнчүлүктү берип, монополияны күчөтүп аткан чечимдер толтура. Мисалы, ошол токтомдорду бүгүнкү күндө кимдер анализдеп атат, кимдер талдап атат дегенде жалаң аял депутаттар жасайт ошону. Себеби аял депутаттар отуруп алып кагаз окуйт, аял депутаттар документти окуйт, алар мыйзамга түшүнүктүү баргандан уят болуп калбайын дейт да. Себеби шайлоочу тарабынан эркектерге талап коюлбайт аялдарга карата. Аялдарга үй бүлөң барбы жокпу, билимиң барбы жокпу, анан сен кайсы убакытта бөлөсүң муну деген талапты коет. Эмне үчүн эркектердин ошону сурабайт да? Ошон үчүн элдин бүгүнкү күндө калыпталган ушундай ой пикирлери аялдарга тоскоолдук түзүп берип атат да. Ошол себептен бүгүнкү күндөгү киргизилген убактылуу чара деп айтылат бул 30%чы. Бул убакыт себеби аябай бир жыныстын добушу аз болгон үчүн бала бакча, таза суу, коррупция, коопсуздук маселеси, тротуарлар маселеси, жанагы кредиттөө маселеси себеби аялдардын көбү аябай чоң ошондой кичи кредиттерде жашашат да. Анан сырткары экология маселеси да, ушуга окшогондор калып кетип эле жанагындай эле футболный площадка, анан жайытты кара, анан тарифти кара дегендей эле. Ал маселени канча жолу чечип койсоң дагы адамдардын ички дүйнөсүндөгү болгон жана адамдардын күнүмдүк турмушунда болгон муктаждыгы чечилмей сайын ал жерде эч кандай өнүгүү болбойт да. Ошон үчүн эки жыныстын бирдей катышуусун камсыздоо бул бүгүнкү күндө коомдун талабы. Мындан эч ким алыс кете албайт. Мен аябай таң калам кээ бирде мисалы аял дегенде эле ошо бирөөнүн аялын көрүп же бир депутатты көрүп эле сүйлөй беришет да. Өзүнүн апасын, аялын, кызын, карындашын унутуп калганда, анда бул жерде жашабай эле коюш керек бул айылдачы. Эмне алардын жашоосу жок бекен? Эмне үчүн ошол жерден билими жок, бирок барып башкарыш керек экен да. Рахмат чоң Осланжы.
Тынчтык мырза, сизге сурай берсем, бул эми сиздин кесибиңизге байланыштуу эмес, негизи эле биз квота боюнча бердик. Сиздин оюңуз боюнча кандай түшүнсөк болот? Мисалы, кандай аялдар келет? Сиздер эми көбүнчө иштешесиздер. Анан жана суроо берип кеттик, көбүнчөсү жана эмеге чейин барышат, шайлоого чейин. Андан кийин тапшырып салышат. Же шайлоодо көп басым жасалабы аялдарга? Жана басмырлоо, алардын шайлоого катышуусу кыйынбы? Бул өзү негизи квота маселеси өтө оор бир тема. Квота маселесин мен ушул мурун шайлоого деле анча катышпайт элек. Кыргызстандын жараны катары бир шайлоо учурунда өзүбүздүн добуштубузду берип, милдетибизди аткарып кайтчу элек да. Анан ушу Ош шаардык аймак шайлоо комиссиясына мүчө болуп кирип калгандан кийин бул жерде көп нерсени түшүнүп билип калдык. Эми талкуулогондон кийин чындыкты ачыкта айтыш керек. Мыйзам 30% квотаны аялдарга карап берген. Бирок партиялар ошол 30%ды толтура албай атат да. Аялдарга барат, активист аялдарга барат, колунан келген иш билген аялдарга барат. Кыйын ошол ишти мамлекеттин жүгүн көтөрө ала турган аялдар дагы бар. Жок эмес, толтура. Бирок ошол толтура аялдар дагы 30% квотаны толтура албай атат. Анан айла жок эмне кылып атат? Партиялар өзүнүн эжесин, өзүнүн сиңдисин, өзүнүн аялын, же болбосо өзүнүн карындашын, тууган урук алыскы туугандарын эптеп таап келип, жанагы 30% квотаны толтуруп атат партиялар. Толтургандан кийин ошонун негизинде келгенден кийин ал аялдар өзүнүн турмуш тиричилиги бар. Ал просто мындай эме менен келип калган. Өзүнүн жакын адамдардын сунушу менен ушул 30% квотаны толтуруп бергиле бизге. Биз таппай атабыз, мына процент толбой атат деп келишкен да. Анан шайлоо өткөндөн кийин алардын өзүнүн турмуш тиричилиги бар, бала чакасы бар, башкасы бар. Анан алар квотаны толтуруп койду, шайлоо өттү, шайлоо БШК тарабынан танылды деп кабыл алынды, токтом протоколдор түзүлдү. Түзүлгөндөн кийин алар өз калоосу менен тизмеден чыгып кетип атат. Бул бир маселе. Аларга ысык сугу жок. Аларга мындай ошо кыска айтсак, ысык сугу жок ошондой. Мандат алган аялдар, эмгек кылган аялдар, аларга мандаты берилип атат. Квота сакталып, өткөн аялдарга добуш алган тизмеден аялдарга мандаты берилген. Бирок ал аялдарга басым жасалып атабы, кысым көрсөтүлүп атабы? Ал жагына шайлоо компаниясы ал жагына эмне кылбайт, мындай кандай десем, териштирүү иштерин жүргүзө албайт. Эми жапырт чыгуусу боюнча ушундай бизде ушундай бир мурунку шайлоодо ушундай бир көрүнүш болду. Жапырт чыкты. Туура ал жерде жапырт чыгуусу боюнча органдар караш керек. БШК деле бир жагынан туура чечим кабыл алды. Жапырт чыгуусу силер карап. Бирок биздин АШКга аялдар өздөрү келип, өздөрү арыз жазып аткандан кийин ал жагы мыйзамдуу эле көз караш да. Бул квотаны менин оюмча бир аз төмөндөтүш керек. Бул квотанычы. Себеби партиялар квотаны толтуруш үчүн өздөрүнүн жакын аялдарын алып келип коюп атат. Квотаны туура эмес колдонуп атат. Квотаны туура эмес. Эгерде квотадан ашып кетсе, бул квота 30% ченемден ашып кетти деген деле жери жок, ашып кетпеш керек деген деле жери жок да. Чыныгы кыйын аялдар болсо, мамлекеттин жүгүн, бир шаардын жүгүн көтөрө алам деген аялдар болсо, аларга эч кандай тоскоолдук жок. Келип катышсын. 50% болсо 50%, 100% болсо 100% аялдар келип бир партиянын немесине курамында келип катышсын. Бирок аялдарыбыз өздөрү 30% ченемди толтура албай аткандан кийин айла жок партиялар ушундай иштерге барып атышат да. Рахмат чоң. Абаскан эже, сизге сурай берсем, азыр 30% ошо квотаны толтура албай атат деп атат да. Бизде аялдарда өтө эле төмөнбү ошондой мындайча айтканда, биздин лидер аялдарыбыз азбы, же депутат болом дегендер азбы? Кандай болуп калат? Бул жерде партиянын лидери өзү сабаттуу эмес, саясий жактан өзүнүн кыйын аялды алып келгиси келбейт, андан коркот. Ошон үчүн алсыз жана күчү жеткендерди алып келет. Анан кагазды алдын ала жаздыртып алат. Мына биз ошол жапырт чыккан аялдар менен өзүнчө сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Эмне болду, себеби деп. Аймактык шайлоо комиссиясына тапшыргандан кийин булар ага жооп берет, болду все. Бул жакта ал бөлөк иш. Аны жаздыртып аткан жана саясий партиялар. Ошон үчүн саясий партиянын өзүнүн ошол чечими каяктан чыгып атканда ошо аялдарга ошол жерден башталат да. Бул мындай өзүң билесиң, мисалы менин эле жакын таанышым мына жакында жылдыртышты да.
ал келет, ал аябай татыктуу аял да, бирок ошону жылдыртып атышат да, эмнеге жылдыртып атат мен түшүнбөй атам ушу саясий партияны. Эмнеге макулдугуң бердиң десем, жаздыртып атпайбы депчи. Ошон үчүн ушундай жаздыртуулар ушинтип саясаттан чыгарып, аны 30% квота туура эмес деген түшүнүктү алып келген мырзалар бизди коркутат да. Себеби мына биз жогорку кеңештин депутаттары менен Великий Британияга, Улуу Британияга барып келдик, ушу Лондонго, Шотландияга ушундай квоталар боюнча. Ал жерде 50-50. Ал жерде эч убакта эркектер аялдар билимсиз үйүңдө отуруптур, сен бала төрөп атасың деп айтпайт. Ал өзүнүн функционалдык милдети, аны өзү жасайт. Ал репродуктивдик жанагы функцияны эч ким алып койгон жок. Анан аны бул жака айкалыштырып, аны бул жака чабыштыргандын такыр тиешеси жок да. Түбүнөн карай турган болсок, жогорку окуу жайларында мына илимде, билимде жүргөндөр, кызыл диплом алгандар, ишине тың болгондор, үйүндө баланы жакшы тарбиялап чоңойткон, ошол менмин деген партиянын лидерин дагы аял тарбиялайт. Анан эмнеге аялды татыктуу эмес деп калган, бул шермендечилик да. Рахмат чоң. Азыр Азиз мырза, сиз өзүңүз дагы аялдык кеңешке коюп аттангансыз. Анан сизден мисалы аз алган аялдар деле ошол шайланып келишти да. Сиз ага көз карашыңыз кандай болду? Негизи ушу жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер катары катышкан жаран катары өзүмдүн тажрыйбамды айтып кетсем, бул 2009-жылы мыйзам кабыл алынды. Ошол резерв калтыруу боюнчачы. 2019 жылы 8 августта кабыл алынган мыйзам боюнча ошол жер өзгөртүү киргизилип, ошол жерде мисалы үчүн мен 4 мандаттуу шайлоо округунан катыштым. Ал жерде 2 мандат сөзсүз аял кишиге болуш керек деген так бар да. Андан тышкары, бул жерде мен теңчилик эмес, бул жерде бир аз аялдарга болгон артыкчылык деп эсептейм да. Себеби мүмкүнчүлүк эмес, артыкчылык. Себеби бизде мисалы үчүн 10 адам катышты дейли. Анын 6 аял катышса, кандидат болсо, анан бул жерде жана мажоритет система болуп атпайбы? Ким көп добуш алса. Ошол жерде биринчи, экинчи орунду аял киши алып калган болсо, андан тышкары 2 мандат сөзсүз бул аялдардан болуш керек деген болсо, ошондо 4 мандат тең аял кишиге өтүп калышы толук ыктымал да. Бул жерде бир аз теңсиздик деген жагы да бар. Менин өзүмдүн позициям боюнча бул жерде 2 мандат аялдарга коюлуш керек. Мисалы үчүн квота деп атат, туура, квота болуш керек. Себеби бул убактылуу көрүнүш да. Себеби азыр бүгүнкү күндө коомдогу аялдардын орду дагы бар. Жок дебей, социалдык маселелерди көтөргөндө аялдарда тажрыйба чоң. Аны колдойбуз. Бирок ошол жерде эгерде 4-кө 2-ге 2 болгондо анда 2 аялдар болсун, 2 эркектер болсун деш керек эле да. А бирок бул жерде андай болбой атат да. 2 сөзсүз калыш керек. Ошонун эле арасында нар жакка дагы жанагы 2 мандатка дагы аялдар ат салышып атат да. Плюс 2 мандат алардын калып атат. Мына бул жерде теңсиздик, бул жерде аялдарга болгон артыкчылык болуп калат. Мажоритардык системада эми мен ошол мыйзамдын жумушчу топторуна кошулуп иштеп жүргөн эксперт катары айтайын сизге. Мен бул маселе боюнча иштегениме 12 жыл болду. Бул жерде сиз ар ким ар түрдүү талкуулайт бул мыйзамдын нормаларынчы. Ушул норма киргизип атканда эки жака шайлоо бүттү, мажоритардык. Мисалы 6 кандидат барды. 4 мандаттан өтүш керек. Эми 6 кандидат барды, 4 депутат болуш керек. Ошондо жанагы добуш алган эркектердики бир ар жерине саналат, аялдардыкы өзүнчө салынат. Аялдардын биринчи 2 өтөт, эркектердин биринчи 2 өтөт. Алар буяка претендовать этпейт. Бул ушул өзүнүн гана нормасы менен калат да. Буяка өтпөйт. Түшүндүңүзбү? Мажоритар система боюнча. Мен мажоритар системанын депутатымын го. Мен ким көп добуш алса. Эми ошону айтайын деп атам. Ооба, кимде ошол ар ким ар түрдүүчө талкуулайт да. Ар ким өзүнчө түшүнөт. Түшүндүңүзбү? Бирок андай эмес, сиз айткандай эмес. Мен айтканды сиз түшүндүргөн болушуңуз керек. Бул жакта мисалы 5 мандатты алалы, 10 кандидат койду, 5 мандаттан 3-ü эркек, 2 аял өтөт. Ошондо аялдардын списогунан 2 аял өтө берет, бияктан 3 эркек өтөт. Алар бияка претендовать этпейт. Эткен да жок. Андай болбойт. Эми ал сиздин жок, менин эмес, бул эми Кыргызстанда мыйзамда эмес. Мыйзам боюнча ким добушту көп алса, биринчи, экинчи орунду аял киши алып калса, ал алып кетет. Мыйзам ошондой так жазылган. Андан тышкары 2 резерв калтырылып атат. Аялдарга сөзсүз ушулар болуш керек деп. Ошондой мыйзам ошондой. Мындайбы, баскандачы. Эгерде мисалы эмес, мына менин большевик деген аял бар биздин Жоо шайлоо өкмөт центринде. Ошол жерден эң чың добуш менен 2 аял келди, калган 3 эркек келди. Тиги квота эркектер үчүн иштейт андай мезгилде. Түшүндүңүзбү? Андай эмес. Сиз аны туура эмес түшүнүп калдыңыз. Ошол мыйзамдагын айтып атам мен сизге. Мына менин округума барып караң, Жоо шайлоо өкмөт. Мыйзамдагыны мен сизге окуп коеюн мына. Мен аны жатка билем. Мен аны ошону өткөрүп жүрүп. Ошол жерде мен окуп коеюн мына. Калыш керек деген жер бул жерде мына. Айылдык депутаттардын аялдар үчүн деп атат да бул жерде. Мына эркектер үчүн деген сөз жок. Бул жерде аялдар үчүн деген бар. Аялдар үчүн дегенди мыйзамдан биз эркектер үчүн деп которо албайбыз. Бул мыйзам боюнча ошондой. Анан Абаскан эже азыр ушуга эле байланыштуу суроо берейин.
көпчүлүгүндө мындайча айтканда аялдар көп эле келди ушунусунда мындай салыштырмалуу көбүрөөк келди. 50% келген айыл өкмөттөр дагы бар азыр. Анан мындай сиздин баамыңызда кандай айымдар келди, татыктуу мындай карап көргөндөчү салыштырмалуу да. Сиз айттыңыз жана эркектер деле билимсиз, мындай эмелери келет, акчалуулары, мындайча айтканда бир аз авторитети барлары келет. Мындай салыштырып көргөндө кандай мындай аялдардын күчтүү айымдар келдиби? Мен эми Кара Суу району боюнча аябай тынымы жок ушул статистиканы жана мындай сапаттуу жасалып аткан жумуш боюнча анализдеп турам. Бул менин ишиме аябай пайдалуу, керек. Мен депутат катары ошол жерде ушул салыштырма жасап турам да. Анан ошол мурун ошол 434 ушундай депутат болсо, Кара Суу районунда мандат болсо, ошонун 28 депутат айымдар болчук да. Мына 2021 жылга чейин. Азыр 2021 жылы 138 депутатпыз. Шаар менен кошулганда. Бул 30%-ды камтыйт толугу менен. Ушул 138 депутаттыкын мен бардыгын билем. Мына бардыгын бириктирип башын. Азыр бардыгына биз ошол аялдардын арасында атайын спорттук турнир уюштуруп атабыз да. Тынымы жок. Ар айда биригебиз. Ошол турнирде биз биригип алып, ал жерде жөн эле отуруп, мындай жөн эле спорт аркылуу чын ден соолук, мына ушундай спортко аялдардын катышуусу боюнча, саясаттагы аялдар дагы мисалы ошондой үй бүлөнүн ден соолугу боюнча кам көрөт. Андан сырткары бизде дайыма тынымы жок 2 сааттан окуу өткөрүлөт. Ал жөн эле чогул болбойт да. Биз ошол 4 жылдын ичинде аябай жакшы жумуштарды алып чыгышыбыз керек Кара Суу району боюнча. Анан ошол жердеги аялдардын эми сапаттуу курамы деп коет, ошондо 87% жогорку билимдүү да. Бул деген өтө чоң көрсөткүч. Мисалы жергиликтүү кеңештин депутаты болуш үчүн жогорку билимиң керек, тиги керек деген эме жок, талап жок. Бирок аялдар жана мен айтып атпаймынбы, үйдө отурган же фермер болуп иштеп аткан аялды эч ким колдобойт да, мисалы. Да, ошон үчүн эркектер фермер болуп бара берет мисалы, да. Ошон үчүн аялдар сөзсүз билимди алып, анан бир жерде иштеп, өзүн көрсөтүп, анан барат. Бул биринчи жагы да. Анан экинчи жагы, сен ал жерге келин болуп турмушка чыксаң, мисалы, сени пока эч ким тааный элек. Анан тааный элек мезгилде сен кантип добуш аласың? Сен ал жерге авторитетти боло элексиң да. Ошон үчүн сөзсүз мектепте иштеп директор болуш керек, же ФАПта иштеп заведующий болуш керек, же садикте иштеш керек, же дагы бир ишти жасап да. Да, ошон үчүн көрдүңөрбү, айырмачылык аябай мындай көп болуп калат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө аялдардын курамы сапаттуу келди билим жагынан. Эми азыр бир жылда мындай тест жасаганга болбойт, бир жылда биз өзүнчө талдоо жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө ошо аялдар тарабынан сунушталган кайсы демилгелер чыгып атат токтом түрүндө. Ошол демилгелер бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын өнүгүүсүнө каягынан таасирин тийгизет. Ошол кабыл алынган чечим бүгүнкү күндө айыл тургунунун, аялдын жана эркектин, баланын жана кыздын жакшы кайсы жашоосун жакшыртат. Ушундай анализ болот да, сапаттуу. Жөнөкөй эмес. Мына жердин тарифи мынтип койдук мисалы. Аукционго мынанча 5 гектар алды деген бизди кызыктырбайт. Андай чечим эч убакта пайдасын бербейт. Бул адам үчүн кабыл алынган чечим, бул кагаз үчүн алынган чечим болот да. Ошон үчүн ушунун үстүндө иш жүргүзгөнгө азыр ошол 138 депутат ушундай мындай аябай дем менен, аябай күч менен кирди да. Мунун өзү уже мындай билимдүү, баягы жакшы көз караштагы аялдар келди деп айта алам да. Мисалы үчүн эми ушундай деп атат, туура. Жогорку билимдүү адамдар келди, бирок мына биздин өзүнүн айыл өкмөтү карап көрсөм, кайсыл кимдер келди аялдардан? Бул мектеп директорлору келди, же бала бакчанын жетекчилери келди. Булар түзмө-түз айыл өкмөттөн көз каранды. Себеби ошол бала бакчаны дагы, мектептин дагы каржылоосу кимден зависит этет? Бул жергиликтүү бюджеттен зависит этет. Кайсы каржылоосу? Мисалы үчүн тамак аш маселеси болот. Тамак ашты каржылабайт. Каржылайт. Жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Тамак аш маселеси бала бакчада жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Андан тышкары чарбалык иштер, мисалы үчүн оңдоп түзөө иштери, ошол бала бакчанын мамлекеттик бюджет, жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Бул мыйзам ошондой. Мен өзүм финалист катары айтып коеюн. Мен бул айыл өкмөттөрдө өтө терең изилдегем. Азыр бүгүнкү күндө мына ушундай система кабыл болуп атат да. Бул бир жагынан квота деп атабыз, бирок экинчи жагынан квотага ушул адамдар, айыл өкмөттөгү адамдар, кызыктар дагы, алар көбүнчө кимдер сунуштап атат? Мектеп жетекчилерин, бала бакчанын жетекчилерин сен кой деп ошолорду сүрөп атат да. Кийин себеби алардын чечимин кабыл алганда аларга жеңил болот. Алар түзмө-түз көз каранды да. Бул факт. Дегенде билим берүүнүн сапаты, бала бакча менен билим берүү бул толук кандуу билим берүү министрлигине жүктөлгөн да. Биз ооба чарба ишине жана тамакка беребиз. Бирок бүгүнкү күндө конкурстардын бардыгын район өткөрөт. Мурункудай айыл өкмөт өткөрбөйт. Билесиз да. 2016 жылы жогорку кеңештин депутаттары билим берүү тармагы менен саламаттык сактоо тармагынын жетекчилери депутат боло албайт деп местный кеңеште алып койгон үчүн бизге окшогон айыл өкмөттөрдө, мисалы көптөгөн айыл өкмөттөрдө 36 айыл өкмөттөрдө бир аял жок болчу. Мында мен жалгыз болчумун 30 депутаттын арасынан, 31 депутаттын арасынан. Себеби ошол норманы алгандан кийин быйыл келдик да, көрдүңөрбү? Себеби аялдар каерде иштейт?
саламаттык сактоо менен эле билим берүү тармагында иштейт. Эң айлыгы аз жерде иштейт да, мындай караганда. Анан ал жердин түйшүгү да аябай оор да. Эгерде бүгүнкү күндө алар келип алып баары бир каалайбызбы, каалабайбызбы чарба иштерине, чынбы? Каалайбызбы, каалабайбызбы ошол ысык тамагына биз бөлөбүз акчаны. Ал директор келеби, келбейби? Аны лоббировать этип көп ала албайт. Ал жерде баланын саны жазылган. Санына карата бөлүнөт бул жактан дагы. Азыр ушуга эле кошумча суроо. Мисалы, аялдардын саны азайып кетти деген менен бирок мындай карасак жаштардын деле саны аз болчу да мурункусундачы. Мунусунда азыр жаштар да көбүрөөк келиптир. Бирок өздөрүнүн күчү менен да, мындайча айтканда. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын укугу таптакыр эле каралбай калыптыр да бул. Анан неге бул эмеде толук каралбай калды? Мисалы, теңдүүлүк дегенде баардыгын эле тең алып кетсек болбойт беле деген суроо. Анан негизинен ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды биздин коом өзү мындай жакшы карабайт да. Мисалы, ошону кандидат катары сунуштабайт. Өзүнүн коомчулугу деле, өзүнүн көчө активисттери деле, өзү билип турган адам деле сен кел дебейт. Мисалычы, бизде ошондой чоң коом бар, биздин Жош Айыл өкмөттө. Ошону деле сунуштап, сен депутат бол, ошонун маселеси бизге кошулуп турсун, күн тартипке кирип турсун деген адам жок да чындыгында. Анан эми бүгүнкү күндө кичине аз-маз бар мындай караганда, бирок жанагы мындай түшүнүк бар да, мисалы, айыл өкмөттүн бюджети жок, дотация анан буга бөлүнбөйт дей беришет да. Айыл өкмөт дотация дегендин түшүнүктү өзү бул мындай жакыр болуп калдым деген түшүнүк эмес. Ошол айыл өкмөттө эл барбы? Ал жерде акча бар. Эл бар болсо эле эл ар түрдүүчө салык менен ошол жерде жанагы бюджетти түзүп берет да, мындай караганда. Эми, конечно, жетиштүү болбой калышы мүмкүн да. Бирок ошентсе дагы биринчи өздөрүнүн адамдарынын муктаждыгын чече албаган айыл өкмөт башка нерсени айтпаш керек да. Ошону адамдардын муктаждыктарынын арасында биринчи эң жардамга, чоң жардамга муктаж болгон ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да. Эми алар мисалы чечим кабыл алуу процессине катышпай калган үчүн алардын маселесин таптакыр чыгарып салышат да. Күн тартипке кирбейт. Бирок ошону мындай азыр эмне адамдарды, ошо азыркы жаңы келген депутат айымдарды, депутат мырзаларды эмнеге үйрөтүп атабыз? Азыр ошол бизде жаңы термин эмес, эми Кыргызстанга көптөн эле кирип калды мындай социалдык инклюзивдүүлүк деген, анан сезимталдык деген. Ошол жана чыр чатактарды, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды тартып келүүгө жөндөмдүү болгон адамдар келиш керек болуп атат да. Эгерде аны түшүнбөй өзүнүн эле жана кызыкчылыгын ортого коюп келе турган депутат болсо, анда ошондой эле созуп бүтөт ал жерде. Рахмат чоң. Азыр Тынчтык мырзага суроо берсем. Негизи эле квота дегенде азыр айттык, мисалы, көбүнчө аялдардын эле эмеси каралып калыптыр. Жаштар, ошол эле учурда мүмкүнчүлүгү чектелгендер каралбай калганы. Сиздин оюңуз боюнча кандай? Мисалы, квота берилсе баарына тең берилиш керекпи же кандайдыр бир бөлүккө берилиш керекпи? Анан сиздин жеке эле пикириңизди айтсаңыз, мисалы, бул квота канчалык деңгээлде бизге күчтүү депутаттарды, канчалык деңгээлде бизде күчтүү ошол эми айылдык кеңештинби же шаардык кеңештинби парламент эмесин жакшы түзүп бере алат кеңешин? Бул жерде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын квотасын сөз кылыштан мурун ага чейинки маселе аялдардыкын дагы бир аз сөз кылыш керек болуп калды. Аялдар булар дени сак, акыл эси сак аялдар эже айтып кеткендей, эже дагы статистикаларын көрсөтүп кетти проценти менен. Канча саны менен көрсөтүп кетти. Жогорку билимдүү аялдар, кандай десем, бир өзүнүн ишин билген, өзүнүн жолун билген аялдар анда квота эмес, өзүнчө бир партия түзүп келсин. Эгерде чындап эле ошондой аялдар болгон болсочу, мен ушул убакка чейин эч бир мен билгенден эч бир партиянын лидери же болбосо таанылган бир партиянын лидери аялды көрбөдүм да. Алардын азыр мен сөзүмдү бүтүрүп коеюн да, алардын дени сак, акыл эси жайында, алар келгенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Бирок мүмкүнчүлүгү чектелгендерге буларга квота каралыш керек, менин оюмчачы. Көр адамдын дардын көзү көргөн адам түшүнбөйт. Буту иштебеген бир мүмкүнчүлүгү чектелген адамдын буту баскан адам анын дардын түшүнбөйт да. Ошолор андай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар Кыргызстанда көп. Ошолорду түшүнүш үчүн ошондой адамдардын жашоо тиричилигин түшүнгөн, бир гана ошо буту баспай калган, жоосунун көзү көрбөй калган, дагы бир кайсыл жери мүмкүнчүлүгү чектелген ошондой адамдар гана түшүнөт алардын эмес жашоо шартынчы. Ошонун негизинде мүмкүнчүлүгү чектелгендерге негизинен квота каралса абдан жакшы болмок. Азыр мен эки мырзага суроо берсем, азыр көбүнчө айтып атасыңар, аялдар менен эркектердин укуктары бирдей эле, бизде бастырылган эмес деп. Эгерде аялдарды карап көрсөк, мисалы, сиз менен эле бир кандидат чыкса, сиз ошол аялдын кулунусуз, мындайча айтканда. Ал эми аял келин болуп келди да. Ошол учурда биз эме укуктары, мындайча айтканда, күчтөрү тең десек болобу? Мисалы, ал аял тааныл элек, аял ал эми эле келген, бирок билимдүү, күчтүү, бирок биздин эл тилекке каршы.
биздин кулун, биздин адам, биздин бала деген сөздү эле мындай баалашат да. Ушундай деңгээлде кантип чыгып кетиш керек аялдар? Бул жерде мен айтат элем, биринчиден ушул нерселерге түрткү болуп аткан биздин мына айтып атпаймынбы, мына саясий бизде сабаттуулук да, биздеги элдеги шайлоого болгон түшүнүктүн жоктугу. Андан тышкары бизде эл добуш бергенде эмнеге карайт? Биринчиден өзүнүн тууганына карайт, уруусуна карайт, акчасына карайт. Ал кандай иш тажрыйбасы бар, анын кандай өзүнүн ушу шайлоо алдындагы программасы бар, ал боюнча эч кандай ойлобойт. Андан тышкары жергиликтүү кеңештин депутаты деген эмне? Анын статусу боюнча эч кандай маалыматы жок. Ал эмне иш кылат деген. Себеби мен өзүм катышканда айтып атпаймынбы. Мисалы үчүн алар 4 жылга шайланат, эч кандай мамлекет тарабынан каржыланбайт, 1 сом айлык албайт. Бирок ошол адамдар аш уюштуруп атат, жолдорго шагыл төгүп атат. Анан ошону эл өзү ойлоно албай атат да. Бул эмне үчүн өзү 4 жыл бекер иштеп берип, андан тышкары дагы ушундай акчалар жумшап атат депчи. Анан мени шайлап койду, ушунча акчаны жумшатат. Бунун негизги максаты эмне депчи. Ошого биздин эл түпкүлүгүнө жетпей атат да. Ошол себептен ушундай нерселер болуп атат да. Чындап айтып атат, мына бүгүнкү күндө жергиликтүү кеңештин депутаттары эле эмес, бардыгына жогорку кеңешти сындап атабыз. Жергиликтүү кеңеште ошондой эле адамдар шайланып келди. Бизде эч кандай бүгүнкү күндө шайлоо системасында мындай бир прогрессти көрбөй турам. Ошол эле нерсе уланып келип атат. Дагы деле болсо уланат. Бул мен 15-20 жылда азыр менин өзүмдүн божомолумда 15-20 жылда бул нерсе өзгөрбөйт. Себеби биз барган сары сабатсыз болуп кетип атабыз. Коомубуз сабатсыз болуп кетип атат. Анан кантип бизде шайлоо системасы оңолот? Ошондой, анан бизде ошо тууганчылык неме болгон үчүн, ал бул келин деген түшүнүктүү болгон үчүн ал бир аз болсо дагы басмырланып калат. Ал жагында ошондой нерселер болуп калышы мүмкүн. Түшүнүк бизде ошондой да. Азыр эми жыйынтыктоочу бир суроо берсем, негизи эле жакында ошо парламенттик шайлоо болот. Биз билебиз. Ага дагы ошол квота каралган. Мисалы, эми жана партиялык система менен баргандарга. Бирок бир мандаттууда кетип атышат. Эми биздин элдин жана саясий маданияттуулугун караганда эркек киши, аял киши барабы бир мандаттууда деген суроо болуп калат. Анан эгерде 36 эркек барып кала турган болсо, анан 54төн дагы жана квотадан чыгып кете турган болсо, анда дагы аялдарыбыз азайып кетеби? Же абасканча сиз айтсаңыз, кандай бир мыйзам сунуштасак болот? Ушул кайра ушул эмени аял кишилердин санын дагы көбөйтсөк ошол жактачы? Бизде жанагы эми мына акыркы 2020-жылдагы бийлик алмашканга чейин ушундай саясатчылардын ошол парламентте кабыл алган өздөрүнүн бир талкуулору бар болчу да, шайлоо жакындаганда 1 жылдан кийин биз шайлоо мыйзамдарын өзгөртпөйбүз депчи. Себеби шайлоого катыша турган күчтөр, саясий партиялар, саясий лидерлер бардыгы даярданыш керек деп. Эми ал бузулду да, эми бүгүнкү күндө азыр бүгүн мыйзам чыгат, эртеси күнү даярданып баштап калдың да мындай караганда. Анан эми азыркы жаңы кабыл алынып аткан ошол мыйзам бул эми өзгөрбөйт. Ошол 28 ноябрга чейин ушул мыйзам кирет эми. Биз эми ушул мыйзам менен барабыз шайлоого. Анан эми 36 бир мандаттуу мажоритардык системада аялдар өтпөйт. Өткөнгө такыр эле мүмкүн эмес. Себеби бул жерде азыр эми болуп көрбөгөндөй добуш сатып алуу болушу мүмкүн деген прогноздор бар. Аны биз деле өзүбүздүн айылдагыдыр эле көрүп атабыз да. Анан азыр аябай жакшы турайт бул жактан жанагы жергиликтүү кеңештин депутаты деле ал эгерде жөн эле аш жасап берсе жакшы болмок. Топ өткөрүп, анан тигини кылып, муну кылып, анан шайлоочунун башын айландырганда саясий күчтөр өзү мындай карагандачы. Ал эми жанагы 54 деген мындай бир округда Кыргызстан боюнча. Эми бул жерге бүгүнкү күндө толтура партиялар уже аталып чыгып атат, анын баары сайтта турат да. Эми булардын 7% жанагы эми парогтан өтүп барат. Бирок өтүп баргандан кийин эми эң жакшы жери партиянын ичиндеги кандидатка добуш бересиң да. Анан эми шайлоо кандай болуп жүрөт эми ошондо. Баягы бюллетендерди карап туруп анан мен 7-чи партиянын өкүлүмүн, бирок 14-чүдө турам, мага ошого 7-14кө добуш бер. Эми ар бир шайлоочу менен иштеш керек болот да. Бул кандай алып келет да. Анан мүмкүн чындап эле бул ушул 36 деген жерге аялдардын кирбей калышы бул чоң коркунуч менен мүмкүн келиши мүмкүн, бирок ушундай чоң эмес. Өтө алсан. 54-түн эми 30% деген дагы мындай төмөндөтөт да. Бул эми 20-га чейин барып калышы мүмкүн. Бирок аялдар келет, себеби ал жерден баары бир добуш берип аткан мезгилде шайлоочулар эми ошол партиянын ичинен мүмкүн лидерди тандабай калат да. Мына ошондо бул азыр саясий күчтөр дагы мындай өзүнүн салмагын дагы бир сыра көрөт. Анан кээ бирде ойлоносуң, кечээ кичинекей шаарда добушун албай калды, эми тияка аттанбай эле турса болмок экен депчи. Саясий серепчилер айтып аткан болуш керек. Бирок бүгүнкү күндөгү эми ошо президенттик башкарууга өткөндөн кийин баягы
аялдарга карата мындай тоскоолдуктар болбогону менен, мисалы мен тоспойм, келин болсо деле бара берсин саясатка, билими барбы, эркектер сыяктуу ат салышсын деп айта беребиз мындай карагандачы. А бирок ушул саясий чөйрөдө ушундай шайланып барып аткан мезгилде структуралык тосуулар бар да. Мыйзам тарабынан мына бул азыр адам укугу тебеленди, анын ичинде аял укугу тебеленди деп белгилесек болот да. Рахмат чоң. Азиз мырза, Тынчтык мырза, ушул эле боюнча мисалы кантип биз квоталарды жакшы сактап калсак болот? Мен азыр жана эми Абаскан айткандай 36-га элеш өтө кыйын. Жана 54 жана депутат барат. Ошонун ичинен дагы пайыз азаят, бирок ошол мезгилде дагы кантип аялдардын саны азайбаса деген суроо. Эми негизинен ошо мыйзам ченемдери сакталыш керек деп ойлойм. Ал эми 36 деген бул 90 депутаттын 40%-ын түзөт да. Мындайча айтканда 60%-ин ичинен ошол 30%-дык квота калып атат деген сөз да бул жерде. Бул жерде ошол мыйзам иштеш керек. Ар бир азыр 3-чү кандидат жанагы немеден болуш керек деп атпайбы, аял киши болуш керек. Андан тышкары ошол эле 25-тин ичинен экөө жаштар болуш керек деп атат. Башка улуттун өкүлү болуш керек деп атат ошол 25 кандидаттын ичинде. Ошондой тартиптер бар. Бирок алар эми канчалык деңгээлде иштейт, аны эми ошол жогоруда шайлоо билинет деп ойлойм. Бирок бул жерде ошол 30%-дык квота сакталат дегенден алысмын. Аял кишилердин саны, же болбосо башка улуттун өкүлдөрүнүн саны, же болбосо ошол жаштардын саны кескин түрдө азаят деп ойлойм. Биз эгерде ушул нерсени мындай прогресске кетебиз десек, ушул саясий тармакта да, саясий өнүктүштүктө да алда кетебиз десек, анда биз ушул партиялык система, пропорционалдык система менен ошол преференциялык системаны кылып, аралаш система кылганыбызда, ошондо бир аз квота тарабы дагы, жаштар тарабы дагы, башка улуттун өкүлдөрүнөн дагы мүмкүнчүлүк жакшы болмок. Бирок тилекке каршы ушундай мыйзам кабыл алышты. Бул деген артка кетүү деп ойлойм мен. Рахмат чоң. Сиз жыйынтыктап оюңузду айтып койсоңуз. Бул маселе боюнча негизи эле эмне себептен аялдарга квота берилип атат деген суроону бериш керек да. Эмне себептен берилип атат? Демек, квота деген бул кайсы бир алсыз топко квота берилип атат да. Демек, бул аялдар өзү ошол бийлик бутактарында барыш үчүн алсыз болуп атат. Бирок квота берилгени туура, мүмкүнчүлүктөр жаралат квота берилсе. Аялдарга, жаштарга, майыптарга мүмкүнчүлүк чектелгендерге квота берилсе жакшы. Менин жанагы эле позициям ошол бир аз төмөндөтсө. Эгерде чындыгында күчтүү аялдар болсо, азыр ушул суроону жакшы бердиңиз, мен жанагы кошуп кетейин деп айтпай турдум эле, суроо берилип калса керек депчи. 36 анда-мандатный депутаттар. Ошолдун ичинен кыйын аялдарыбыз барсын. Өзүн көрсөтсүн, программасын түзсүн, планын айтсын, өзүнүн иш тажрыйбасын, аракетин көрсөтсүн. Барсын, биз шайлап берели. Ошонун программасын окуп, чындыгында мындай заманга төп келген, азыркы учурга төп келген программа болсо, ким шайлабайт? Бардыгы шайлайт. Ага эч каршылык жок. Андан сырткары өзү шайлоо дегенди биз бул агабыз туура айтып кетти. Шайлоо системасында мен буга чейин деле сабатсыз элекен элем, бир азча. Жана милдетибизди деле аткарып койчу керек, барыпча. Бир нерсени айтып коеюн, эми темадан бир аз сырткары болуп калат. Өзү мамлекеттик эң күчтүү бийлик бутактарын биз шайлоонун негизинде чечип атабыз да. Парламентти шайлоо менен чечебиз. Президентти шайлоо менен чечебиз. Демек, бул жерде шайлоо системасы абдан мындай мыкты даярдалыш керек болчу да. Биз шайлаган ошол президент, биз шайлаган ошол депутаттар эртеңки мекендин Кыргызстандын тагдырын, маселесин чечип атат. Биз ошолордун негизинде биринчи шайлоо системасын, шайлоону кантип өткөрүшүбүз керек, шайлоонун мыйзамдарын биз өзүбүздүн каада салтка төпкелиштирип, же болбосо өнүккөн мамлекеттер эле ушундай шайлоолорду өткөрүп атат, ошону биз деле кылсак болот деп эмес. Биздин үрп адатыбыз бар, каада салтыбыз бар кыргыздын. Ошолорго айкалыш керек шайлоо системасы, шайлоо мыйзамдары дагычы. Ошонун негизинде бир жакшы бир мыйзам түзсөк, ошол мыйзамдын негизинде биз өзүбүздүн жакшы президентибизди шайлап алсак, өзүбүздүн жакшы жогорку кеңешибизди шайлап алсак, ошол биз шайлаган адамдар жакшы, билимдүү, адилеттүү, чынчыл адамдар келсе, азыркындай биз талкуулап аткан маселелер да жаралбайт болчу да. Кыргызстаныбыз дагы бир канча алдыга өнүгүп өсмөк. Биз шайлоонун мыйзамдарын Кыргызстандын эң бийлик бутагындагы башкы лидерлерди, башкы маселени чече турган, Кыргызстандын тагдырын чече турган адамдарды чала бир
мыйзам менен система менен шайлап алып, ал жака барган адамдар, ошол система менен барган адамдар өзүнүн кызыкчылыгы же болбосо өзүнүн бизнес тарабынан болобу, жеке жашоо тарабынан болобу, өзүнүн кызыкчылыгынын негизинен чала мыйзамдар түзүлүп атат. Демек, сиздин оюңузча система күнөөлүү биздин ушул келип атканда. Эми бир сөз, кыргызда бир жакшы сөз бар. Элине жараша ханы дегенче. Биз кандай болсок, ханыбыз ошондой болот. Биз кандай болсок, мыйзамыбыз ошондой болот. Биз демек өзүбүз ошол жакшы мыйзамдарды окуп үйрөнбөйбүз, жакшы билимге ээ болбогондуктан ушундай мыйзамдарга алынып калат. Ал бул жерге алардын күнөөсү жок. Аларды шайлаган, алардын ашын жеген, алардын тоюна барган, алардын акчасын алып добушубузду саткан күнөө бизде. Күнөө бизде. Биз ошолорду жеп, ошолорду акчасын алып добушубузду саткан ал адамдар жогорку кеңеште отурат. Ал адамдар буга чейинки президенттер болуп келди. Ал адамдар акчасын чарбалаш керек кайра тарткандын баардыгын ошол жерден. Ошон үчүн бюджетибиз тайкы. Рахматчым. Биз бул берүүбүздө жалпы квоталар боюнча сөз кылдык. Аялдарга, жаштарга, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга негизи бизде канчалык деңгээлде сакталат, кантип сактап калсак болот ушул квоталарды деген теманын айланасында жакшы талкуу болду деп ойлойм. Ушуну менен биздин талкуубуз аягына келип жетти. Кийинки талкууда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.